Мисалы Руслан байке, Руслан акын Казакстанга барып ушинтип айтты да. Биз могу Орто Азия, Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстан ушулар баягы кино рынок деп коет экен го, базарын бириктирсек жакшы болот депчи. Ооба. Анан сизде деле ушундай бир идея жокпу? Киноңузга бир казак карманын кошуп, Казакстанга да алып барып бир ушундай жаатта. Эми мындай да, мен азыр айттым го, мен азыр мындай башка акыбалга келип калдым. Мен азыр жаштардын нанын талашып анан алар менен жарышып күрөшүп анан мен бул рынокко кирем, тиги рыноктон мисалы кичине оолактап турам да. Мен байкап турам эмне ким каяка барат, эмне кылат. А менин өзүмдүн азыр бир кандай десем акыбалга ушундай келип калдым. Мен кинонун дагы бир кандай ачылыш жасасам, кандай жаңы бир тил ойлоп чыксам, кандай бул ошол жаштарга кийин үлгү боло тургандай кандай ыкма менен элге таасир берсем деген ошол менен алек болуп атам. Анан мындайча айтканда Руслан Акун айтып келген нерсени биз мурунтан эле айтып келатабыз. Анын жыйынтыгы мына уже казактардын киносу бизге келип атат. Учурунда өзбектин киносу менен көп сугарылышчу эле. Бүгүн кыргыздын киносу менен сугарылып атат. Бул акыры боло турган нерсе. Анан бул өзбек казак эле эмес. Менин оюмча биз орустар менен да ошондой болушубуз. Анан аяктын рыногу аябай чоң, аяктын анан бара могу тынчтык орноп, баягы биздин баягы болбой эле биздин чөйрө орус тилдүүбүз да. Орус тилдүү. Орус субтитр менен барып анан тиги Украинада деле бүтөт согуш. Ал ынтымакташат, ал бир эл. Келгенде ошо агалар менен алака түшүш керек. Анан баягы Советтер Союзунун прокаттык системасын кайрадан калыбына келе турган күн келет. Ошондо эң Советтер Союзунда эң жарды киностудия кыргыз фильм болчу. А ошол пространство келгенде ошондо эң алдында эң популярдуу кыргыздын киносу болот. Көрөсүң. Эң сонун айтып өттүңүз.